Кудайдын чакырыгы 27 январь. Адам баласы мактанганды жакшы көрөт эмеспи? Өзүбүздүн жетишкендиктерибиз менен, кадыр-баркыбыз менен, билимибиз, руханий тажрыйбабыз менен, кызматыбыз менен мактанабыз. Ишенүүчүлөр арасында деле мындай нерсе байкалат. Бирок Кудайдын сөзү бизди башка нерсе менен мактанганга чакырат. Мактанган адам Теңир менен мактансын делет элчи Павылдын катында. Пайгамбарлар китебинен дагы бир аят. Теңир мындай дейт: акылман акылына мактанбасын, күчтүү күчүнө мактанбасын, бай байлыгына мактанбасын. Акылдын, күчтүн жана байлыктын бар болгону көйгөй эмес. Бирок адам ошол нерселерди өзүнүн таяна турган таянычы катары караганы мына ушул көйгөй. Анткени адам өзүнө таянып, текебердикке жол берет. Адамдардын алдында мактоого татырлык болуп турган нерселер чынында убактылуу. Ошол эле акча, ден соолук, репутация, атак даңк, мунун баары өтүп кете турган нерселер. Кээде Кудай бизге салып койгон нерселер менен да өзүбүз жасап алгандай болуп мактанышыбыз мүмкүн. Кудай берген келбет, Кудай берген жакшы үн, Кудай берген жөндөмдүүлүктү баардыгын Кудайдан алган жок белең. Эгерде баардыгын андан алган болсоң, анда эмне үчүн албагансып мактанып жатасың дейт ыйык жазуу. Чыныгы ишенүүчү эмне менен мактанышы керек? Пайгамбарлар китебинен биз мындай сөздөрдү окуйбуз. Бирок мактана турган адам менин жер үстүндө ырайымдуулукту, акыйкаттыкты жана чындыкты жараткан Теңир экенимди түшүнгөнү менен, билгени менен мактансын. Мен тирүү Кудайды билем деп мактаналы. Айкаш-чыгач аркылуу күнөөм кечирилди. Куткаруучуну таанып калдым деп мактаналы. Элчи Павыл мындай дейт: мен болсо Теңирибиз Иса Машаяктын айкаш-чыгачынан башка эч нерсе менен мактангым келбейт. Ошентип, өзүңдүн жетишкендиктериң менен мактануу текебердикке алып келет. Теңир менен мактануу кубаныч берет.